Бул дүйнөгө тоюп эч ким кеткен эмес. Мен деген Сулайман пайгамбар өткөн. Асман жердин падышачылыгын бардыгын мен де жиндерден бери башкарткан. Бай болгон, падыша болгон, субханалла. Ушундай адамдар өтүп кетти. Эми сиз менен биз да өтөбүз. Ошонун себебинен чыныгы ачкачылык, эң жакшы ачкачылык. Бул ахиретке болгон сүйүү менен. Алла Таала Куранда өзү бизге белгилеп айткандай, Алла айтат, биз асман менен жердин падышачыбыз. Алла айтат, асман менен жердин падышасы бир Алла экен. Алла кемчиликтен таза экен. Анын эч бир шериги жок экен. Ага кайтып баруу бар экен. Анын алдына баруу бар экен, субханалла. Ал бар нерсе эсеп чоттоп коет экен. Эч бир нерсе Алланын көз жазымынан калбайт экен. Ар бир нерсени көрүп турат экен. Ар бир нерсени угуп турат экен. Ар бир кылган амалыбыздын баардыгын таразага тартат экен. Анын таразан оорчула жеңил чача тозок менен бейиши бар экен. Тозок менен бейишкер бирин азаптайт экен, бир рахат берет экен. Демек бул дүйнөнүн өз максаты эмне экен? Акыйкат Кудайын таанып өтүү. Бул дүйнөдө эгерде дүйнө менен аркасынан жүрөп көп адамдар мага айтат, молдоке жол ачылыш керек, молдоке ушундай болуп атат, жетпей атат. Анан кээ бирлер сураса, машинең бар, машинең, үйүң бар. Канча эми курсагым ток, Кудайга шүгүр. Эми жок, шүгүр деген нерсе жок. Андан да көбүрөөк керек болот экен. Көп керек болот экен, субханалла. Карасаң, велосипед минип бараткан адам карасаң, субхана машинени карайт экен, машина өткөн чоң машина самолетту карайт экен, адамдар эч нерсеге тойбойт экен. Ошол себептен келиңиздер, машалла. Ушу жерден туруп азыр ниетибизди жаңырталы. Ушундай нерсе болсун. Биринчи Кудай, андан ден соолук, анан кийин ар жагында субханалла калган нерселер турсун.